Assalamu alaikum, жалпы биздин мекендештер, өзгөчө Асат Production YouTube каналынын көрөрмандары. Биз ушул Ош шаарындагы маданият өкүлдөрү, маданият инсандары, тактап айтканда жакшылык кызматкерлери биригип ушул болуп жаткан мамлекетибизде болуп жаткан бир оор кырдаалга карап тура албастан барсак, ал жерде бир өзүбүздүн пайдабыз тийбегендиктен биз өзүбүзчө ойлонуп аксакалдар менен чогулуп, жок дегенде ушул гуманитардык жардамды шаарыбыздан элибиз менен биргеликте чогултуп жеткирип берүүнү туура көрдүк достор. Биз 6 спринтерди жолго чыгардык. Буюрса анын ичинде тамак аш, кийим кече, үй тиричилигине керектелүүчү буюмдар бар жогу. 7-чи спринтерибиз мына даяр турат. Буюрса 7-чи спринтер дагы өзүңүздөр көргөн ушул жүктү упаковка кылып даярдап, Бишкек шаары өнөр инсандары Сыймык Бейшекеев агабыз баштаган, Урмат Усенов жана ошондой эле Талант Алтымышка агабыз баштаган жаш ырчылар ошол Данияр Ерматов, Нурлан Насип, Нурмат Садыров, Аваз Акимов, Алмаз Шадаев агаларыбыз баштаган топтогу бир спринтер менен ушул жерден чыгып кетишти достор. Маданият өкүлдөрү дагы биз дагы колдон келишинче жардам кылып атабыз. Сбербанк эл сом калтырабыз, сиздер дагы колдон келген жардамыңызды ыргытыңыздар. Бирок ал жакта ызычуу токтоду деп туруп жардамды токтотуп коюш туура эмес. Ал жерде өзүңүздөр күбө болуп жатканда үйлөр өрттөнүп кетти, үйдүн ичинде бүт буюм тайымдар өрттөндү. Биз дагы да болсо жардамды токтотпостон сунуп турушубуз керек. Баткен, биз сен мененбиз. Биздин дарек мына западныйдагы Барсбектин круговой бар, ошонун жанында эле аралыгы бир 100 метр болсо керек. Ошонун жанында тигилген кыргыз үй. Бул жерде мына адамдар алып келген буюмдар. Бул азыр ошол 7-чи жөнөй турган спринтерге даярланып жаткан. Бул жерде мына 2 спринтер даяр турат. 7-чи спринтерге даярланып жаткан кийим кечектер. Бул жерде мына бут кийимдер мына көрдүңүздөр, мына көбүнчө биз биринчи күнү биздин иш чарабызды баштаганда ал жактар менен байланышканда бизге көбүнчө ошо бут кийим жетишсиз болуп атат дегенден ошондо реклама бергенбиз. Мына көбүнчө бут кийимдерди алып кетип берип атат. Иш чарабыздын 2-нчи күнү бул жерде мына кыздар, волонтерлер өзүнүн мындай эрки менен келип бизге жардам берип атат. Булар ушу опытный болуп калды. Себеби баягы айткандай, бүгүн 2-нчи күнүбүз. Булар кантип нелерди кайкаса мына идиш аяктарды кийим кечектерге Европа сынбаш үчүнчү ошондой кылып бул жактан даярланып, бул жакка алып чыгып даярлап атабыз. Ал эми бул жакта ошол кайдыгер карабаган биздин жарандарыбыз ошол буюмдар менен кошо эле мындай акчалай жардамдарын дагы берип атат. Ар бир жардам берип аткандар мындай жазылып атат.